Ардактуу телекөрүүчүлөр, 7 канал Ыр айтыш программасынын 2 саатын улантабыз. Барыңыздарга кутмантан калып, студияда Айткүл Алимжан кызы, дагы да болсо биздин жаркылдаган конокторубуз эфирге келип калган учуру көп күттүрбөй тааныштырайын. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 3-курсунун студенти Данияр кызы Айназик, кош келипсиз. Кол чабуулар сизге. Ал эми мына ушул Ыр айтыш программасында Айназиктин жуубу түгөйү деп айтсак болот. Ыйманбек Жээнбеков кол чабуулар болсун. Жакшы келип алдыңыздарбы? Рахмат. Таңды кандай тостуңуздар? Кандай келип калдыңыздар биздин студияга? Сонун тосуп алдык. Таңды Кудайга шүгүр, бар болуңуздар, сиздер дагы жалпы бизди чакырып, өнөрүбүздү эл менен байланыштырып, элге көргөзүп аткан сиздерге ыраазычылык, бар болуңуздар. Кош келипсиз, ал эми Найзик. Менде да буйрукса баары жакшы, баарыңыздар ушулдан пайдаланып, учурдан пайдаланып, кутман таңды кетейин. Ошол баары жакшы, сонун эртең менен шашылып тура калып эле эфирге жөнөдүм. Эң сонун сиздерди көргөнүбүзгө биз да кубанычтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биз ыр куржундарын текшерүү менен биргеликте бул күнү ким жеңүүчү же болбосо кимдин куржунунда кандай ырлар бар экендигин баамдап көрөбүз. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар, 7 канал менен бирге болуңуздар. Биз болсо алгачкы ыр менен баштап алалы. Кыздын 40 чачы улуу деп кыргызда Найзикте сөйлөйбүз. Келиңиз. Кандай келиңиздер, анда мен баштап берейин. Сөзү оны Ашрал Айталиев атабызга таандык Жылкычынын ыры деген. Сонун чыгарма келиңиз. Тарыбой кайдасың кел чосугөнүм, Териктин жылкы кайтарыбой кайдасың кел чосугөнүм. Жылкоттой чөптүн түрлөрүн, мен жыттайм жыпар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың ой, сагындым кел чосугөнүм. Санадан такыр чыкпайсың ой, сагындым кел чосугөнүм. Кыргалса желге жалбырап, кыргызда бүркөт аргымак, камыкпа келет деген сибой, ай карайт көктөн жалтырап. Камыкпа келет деген сибой, ай карайт көктөн жалтырап. Мен жылкычы, сен чабан, кыйкырып добушун салам, өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндөгөсүн гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндөгөсүн гүл заман. Ай өркүндөгөсүн гүл заман. Баракелде, сонун чыгарма Найзик Данияр кызынын аткаруусунда болуп өттү. Ал эми бул ырга жооп берип бизде комузун колго алып даяр турган Ыйманбек Жээнбеков ыр кезеги сизде болсун. Бар болуңуздар, келиңиздер. Жолугу азыр коштосом, жолуккум келет кайрадан деген бир жакшы чыгарма бар. Ошону аткарып берейин. Жамалың айдай жайнаган, жаныңдан жылбай айланам. Жолугуп азыр коштошсом, жолуккум келет кайрадан. Жолугуп азыр коштошсом, жолуккум келет кайрадан.
Жылмайып күліп қойғаның, жаныма медер болғаның. Күлсең да нечен жылмайып, күлкіңің ешбір тойбадым. Күлсең да нечен жылмайып, күлкіңің ешбір тойбадым. Ай сайын емес жай сайын, жай сайын емес ай сайын. Қарасам жодыр көзіңді, қарағым келе тансайын. Қарасам жодыр көзіңді, қарағым келе тансайын. Жолығып азыр қоштасам, менің жолыққым келет қайрадан. Баракелде, мына ушундай керемет бир чыгарма жаңырып ардактуу телекөрүүчүлөр. Азыр эле көрсөм кайрадан жолуккум келет деп алгачкы ырларын тартуулап алып турат. Ал эми бул ырга жооп кылып Данияр кызы Найзик жооп берсин. Кайсыл ыр менен? Башталганда эле махабатташа баштады. Келиңиздер, Марпалыков атабызга таандык өзгөчөм деген бир жакшы чыгарма жазып. Келиңиздер, саны чыгарма. Жаныңа сөйгөнөсүң өзгөчөм, күн чайпагынан айрада көйгөнөсүң өзгөчөм. Жүрөгүм деле көйгөзүп, кой каалайсың өзгөчөм, ашканан бурчунан айшыкалайсың өзгөчөм. Көк шибекте ешилип ураласың өзгөчөм. Басқана қалдарда жубаласың өзгөчөм. Көсөгөн жанда жок, сиз деп сүйдүм өзгөчөм. Сиздей суу бериндим, сиз деп күйдүм өзгөчөм. Күн салганы токойдум, булбулундай өзгөчөм. Талпынасыңа куштарда булбулундай өзгөчөм, 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 өзгөчөм. Колчоолор болсун, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай ыр айтыш программасынын алкагында биздин бүгүн таланттуу жаш кыздарыбыз өз өнөрлөрүн тартуулап жаткан учуру. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар, 7 канал менен бирге болуңуздар. Бизде кызыктын баары али баштала элек деп айтсак болот. Андан көңүл буруп туруңуздар. Бизде Ыйманбек Жээнбеков комузун күүгө салып, ушундай бир ырды даярдап турган учуру. Мына ушуларды угалы анда Жээнбеков. Ыйманбек, кайсы чыгарманы даярдадыңыз? Мындай чыгармадан кийин өзгөчө чыгарма ырдабаса болбой калды. Келиңиздер эми Жолболду Албаев атабыздын жүрөбүз тиги Жолболду Албаев атабыздын Даана кыз деген бир жакшы чыгармасы, ушуну аткарып ойдо жоктон жолугуп ору кылдың дана кыз, орунундан он тутпос ору кылдың дана кыз. Көздөрүңдүн учкунун жылт ettирдиң дана кыз, көдөмдөгү жүрөк той зырп ettирдиң дана кыз. Бир көргөндө өзүңдү сүйгүздүң го дана кыз, бийлиги жок майы жок ай күйгүздүң го дана кыз. Чогуу жүргөн кыздардан сен бөлүндүң го дана кыз, чолпон болуп көзүмөң ак көрүндүң го дана кыз. Ой дана кыз, эй дана кыз, дана кыз.
Аллақсытты ойымду арбадың годан нағыз, алыстатып ойыңдың ой қармадың годан нағыз. İçim janып тұрғанын сезбедің годан нағыз, имерилип құчақаң ой келбедің годан нағыз. Ал одан жанымды ойнодың годан нағыз, ақ жүзіңден өптүрүп ай койбодың годан нағыз. Саға жақын бара албай мен ыза болдым адан нағыз, сағынычым тарабай мен құса болдым дан нағыз. Ойдан нағыз, дан нағыз, ойдан нағыз, дан нағыз. Қол жетпеген мен үшін даван болдың дан нағыз, қозғап жүрек қылдарын ой авал болдың дан нағыз. Улуу тоодо таңшыған улар болдың дан нағыз, угуп үнүн жете албай мен кумар болдум дан нағыз. Асман тиреп шаңқайған сен бийик болдуң адан нағыз, ага жетпей аңқайған мен кийик болдум адан нағыз. Күйүп ичке сырыңды сен чечпей койдуң дан нағыз, түнү күнүң эсимден ак кетпей койдуң дан нағыз. Ой дан нағыз, дан нағыз, ой дан нағыз, дан нағыз. Ашықтығым ашынып, менде жүрөт дан нағыз, анын жолу қатылып, ой сенде жүрөт дан нағыз. Жашырбастан сырыңды ачпайсың бы дан нағыз, жалдыратпай чыныңды сен айтпайсың бы дан нағыз. Эртең тагдыр не болот эч ким билбейт дан нағыз, эми сени менчелик ай эч ким сүйбейт дан нағыз. Эгер билсең колду бер ой бир жүрөлү дан нағыз, эки келбес өмүрдүң ой бир сүрөлү дан нағыз. Эртең не болот ким билбейт дан нағыз, эми сени менчелик ай эч ким сүйбейт дан нағыз. Эгер билсең колду бер ой бир жүрөлү дан нағыз, эки келбес өмүрдүң ой бир сүрөлү дан нағыз. Ой дан нағыз, дан нағыз, эй дан нағыз, дан нағыз, дан нағыз, эй дан нағыз, дан нағыз. Чыгарма болотту. Назик байкап көрсөң, Барпатанын өзгөчөм деген бир чыгармасы менен мына ушундай бир керемет чыгарма менен жооп алдың деп айтсак болот. Булардын ичинде мына ушундай өмүрдө бир сүрөлү дан нағыз деген дагы саптары болуп өттү. Кандай даярданып, кандай жооп бересиз? Кете берейин деп турган чагыңыз окшойт. Анда мен Мүдин Алыбаев атабызга таандык, элдики деп айтылып жүрөт. Ойлончу деген бир чыгарма менен жооп кайтарайын. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Эсер кетет менде жүргөн элесиң, элтиреген ысык көлдүн таңындай. Эсер кетет менде жүргөн элесиң, элтиреген ысык көлдүн таңындай. Да карап, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Күнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Күнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Jaraday, kılgırbacı koyçu beni karabay.
Айтыш программасы эң сонун уланууда деп айталамын. Бүгүн биздин кадырлуу коногубуз Данияр кызы Назик жана Жээнбеков Ыйманбек болууда. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар, Ыр айтыш программасы менен бирге болуңуздар. Бизде мына ушул ырга жооп кайтарам деп канданып турган, комузду колго алган Ыйманбек сизди күтүп жатабыз. Кана келиңиздер. Көзүң акчыны да карагат деп жаш кыздын жүрөгүнө ортуп алган окшойм. Жагымды чыгарма аткарып берейин келиңиздер. Өзүң бил деген жакшы чыгарма бар. Сөзү Назар Кулатабыздыкы. Ону болсо Замирбек Өксөнбаев атабыздыкы. Эң сонун чыгарма. Азыркынын залкарларын ырын аткарып берейин. Sızda biçimden oyumda жүргөн kişim sen Sükümün ay göldey çüröktey Süyümdü men kantip bilgizem Süyümdü men kantip bilgizem Yaştıktın oyganday uçuru Jalında vay güye tuturu Denizde oy taşkan süyünün Dek ukmuş ay tura kızığı Dek ukmuş ay tura kızığı Özgöçün oy süyüp jaljalım Özümdü ben sağa arnadım Öçpösten ay cansın mahabat Özüm bir ay emi kalganım Özüm bir ay emin arjağın Özüm bir ay emi kalganım Керемет чыгарма жаңыр өттү. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Ыр айтыш программасы 7 канал эч жакка алыстабаңыздар. Бизде дагы да болсо кызыктуу, жагымдуу чыгармалар аткарылып өтүүдө. Ардактуу теле көрүүчүлөр, негизи эле бул изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча эки жүрөк бирдей соккон учурда кыз жигиттердин талабы же болбосо ар кандай сөздөрү өз алдынча эле айтылып калат экен. Мына азыр болсо эң сонун уланууда деп айта алабыз. Келиңиз, Назик кайсы чыгарма менен жооп бересиз? Анда келиңиздер. Жазым келчи дейин. Aydan жүрүп сага кабылдым карегиңде барбы жалынып жан эргетип жумшак күлгөнүң жарыгыбы аткан таңымды жан эргетип жумшак күлгөнүң жарыгыбы аткан таңымды Кылгырасың неге мынчалык керпегиңден сырды нур тамып жаз күнү болсо жыпарыңды чаа
жанжалы багында анда келип кончу шагыма кучагымда орун берейин күттүм эле гүлүм сагына кучагымдан орун берейин күттүм эле гүлүм сагына эң сонун чыгарма жаңырып өттү ардактуу теле көрүүчүлөр. Бул ырга жооп алабыз. Дароо күтүп жаткан учурубуз. Иманбек, кайсыл ырды камдап отурасыз? Кана келиңиздер. Өтө сонун чыгарма болду. Жооп кылып Барпа Табыстын Көзел кыз деген чыгармасын аткарып берейин. Жолугун кызыл башайы, жол жүрүп келдим матайы. Жалынга салсаң өзүң салдый, жарыкер көзел сыпайы. Көйнөгүн кызыл башайы, мен көргөнү келдим матайы. Күйүткө салсаң өзүң салдый, көркөмдү көзел сыпайы. Har kim ырдайт сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албайдың, арасат күндө жүргөнүн. Мен дагы ырдап берейин, ашыктан бир сабак. Мен дагы ырдап берейин, ашыктан бир сабак. Сүрдөттү. Азаматсыз Иманбек, улантабыз. Сулуу кыздар көргөндө текстин унутуп калган турбайбы? Мына ушул жерден Ар ким ырдайт сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албайдың, арасат күндө жүргөнүн. Мен дагы ырдап берейин, ашыктан бир сабак. Кайра сүрөтүп атыңыз. Ондурлардан ырдайын, баягы көлөмдүү ырlardan ырдайын деп текстин уламынан таппай калып атам. Бактылуу болуп жашайлы деген бир жакшы чыгарма, ошону аткарайын. Bal bolsoң damың tatayın, başımdı sağa katayın. Makabat taşıp yürekten oy, baktılı bolup yaşayın. Makabat taşıp yürekten oy, baktılı bolup yaşayın. Gül bolsoň günde jetayın, gülkünden başka ukpayın. Caydı bir caylap aydaylap oy,
Canından alыс çıkpayın Caydı bir caylap aydayla oy Canından karış canından alыс çıkpayın Çok rahmat Sürdüp berdi oysun bey Мен күндер Бұл түз эфир болуп атат. Түз эфир. Оо. Мен да комузун бөлүнгөн. Мен да көчө тойдон кеч келип та. Аз кимден баштайбыз? Найжиктен баштайбыз, э? Komuzum ele gülümdet taşıl. Түштүбү азыр? Комузумда сүрүп атат. Комузду сүрдөн татат окшойт анда. Ардактуу теле көрүүчүлөр, жаңыдан эле ойгонуп биздин катарга кошулган болсоңуздар, эч жакка алыстабаңыздар. Биз сиздерге кутмандан каалайбыз. Ошол эле учурда жагымдуу сонун чыгармаларды сизге тартуулайбыз. Ал эми жалпы мекендештер, биз сиздердин бүгүнкү күнүңүздөргө ийгиликтерди каалайбыз. Таңды кандай баштасаңыздар, күнүңүздөр ошондой уланат. Андыктан биз менен шаңдуу жана жарык маанайдан бүгүнкү күндү улантууга себепчи бололу. Келиңиздер, биздин ырмайрам ыр айтыш программабыз уланууда. Азыркы кезеги Данияр кызы Найжикте болсун. Анда келиңиздер, Сүйүү кечи деген чыгарма менен жооп берейин. Сөзү Бактыгул Чотурова. Onu колсо Мадрасу Мавлянов агабызга таандык. Бараттан жылдым дейинде. Акыры алдыртып жатат окшойсуз, Иман. Акыры алдыртып жатасыз, келтирип жатасыз. Көңүлдүн черин жазып Бале. Көздөрдүн сүйүү чачып, жол күтүп сүйгөндөргө жолуккан кандай бакыт. Гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума, мен сени көрүү үчүн баратам жолдомуна. Гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума, мен сени көрүү үчүн баратам жолдомуна. Гүл болуп көрүнөсүң, нур болуп төгүнөсүң, керемет сезимдерди кезиккен ушул кече. Өмүр аз ойлоп көрсөң, өкүткө калбай эртең, эритип жүрөгүмдү эркелеп койчу эркем. Өмүр аз ойлоп көрсөң, өкүткө калбай эртең,
жүрөгүмдү ай эркелеп койчу эрке. Артылып колдор аста арбалып махабатка айланып келеличи арманды таштап артка. Мен сени сүйөм дечи сендикмин сендиктечи бир өмүр жатка калсын сүйүүнүн ушул кечи. Мен сени сүйөм дечи сендикмин сендиктечи бир өмүр жатка калсын сүйүүнүн ушул кечи ай сүйүүнүн ушул кечи. Керемет чыгарма жаңырып өттү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ырайтыш программасынын алкагында сендикмин сендиктечи сүйөмүн деп айтчы деген ырсаптары болуп өттү. Бул ойду албетте эске алабыз дагы, кайсыл чыгарма менен жооп беребиз. Кана келиңиздер. Атай Оңбаев атабыздын жаштарга деген чыгармасын аткарып берейин. Келиңиздер. Гана сүйөтө гүлдөрдү муңайым гана добуште үндөрдү бурана басып ысырдашкан мындай муңдачкан жырга күндөрдүң ай күндөрдүң ой күндөрдүң ай ай ойноп бир гана күлгөндө күнөбү ойнобой гана жаштарды жүрөбү оюмда сырым айтсам деп жаштын ошондо болот тилегиң ай тилегиң ой тилегиң ай ай жаштыкты гана кандай ойлойсуң сен күкүк жаш суусардай жойлойсуң жетип бир чалмаң ой саларда оган тем жас келе тайдай ойнойсуң ай ойнойсуң ой ойнойсуң ай ай Hayrаны гана кененде кымыз мол малду бир гана данду жерибиз жигити шайырды кыз алтын биздин кутманду кыргыз элибиз ай жерибиз ой элибиз ай ай Сонун чыгарма жаңырытты. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул ырга жооп алабыз деп күтүп турган учурубуз. Найзик кандай жооп берейин деп жатасыз? Анда мен Ашал Айталиев атабызга таанып нарындан жазган саламат менен жооп берейин. Келиңиздер.
кандай эле айтып, Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Кыймылдап поезд баратсаң, кылдырып көздөн жаш тамган. Кыймылдап поезд баратсаң, кылдырып көздөн жаш тамган. Толкунун жеребабанын учуна жетпей сананын, убара болуп кылчактап артымды улам карадым. Убара болуп кылчактап артымды улам карадым. Жөнөдүм нарын калага, болот көңүл шат, жолуксак деймин кайрабат. Театр ачып жаткандан нарындан жазган саламга, театр ачып жаткандан ой нарындан жазган саламга, нарындан жазган саламга. Ардактуу телекөрүүчүлөр, таң эрте менен 7 каналда мына ушундай ыр айтыш программасы уланууда. Биздин жаш таланттар кыз жигит ыр айтыш программасын көркүнө көрк кошуп, өздөрүнүн куржунундагы эң сонун чыгармаларын сиздерге аткарып берип жаткан учуру. Мына ушул ырга жооп алабыз деп күтүп турган чагыбыз. Анда Ыйманбек, кайсыларды камдап турасыз? Эмилбек Иманалиев устатыбыздын, агайыбыздын Мунарым деген бир жакшы чыгармасы бар. Керемет чыгарма чынында. Күздүн күн болуп, элде жакшылык болуп, түндө тойдон келип дегенде тамактар бир аз эркелеп, бир аз кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз жалпыңыздардан. Түндө кеч уктап, тамакта жакшы эс албай дегенде. Эрте ойгонуп, Estesem gölдүн кууларын, esteymin seni munarım. Al gündün tağın öçpөгөн, al gündün tağın öçpөгön ay, hazırdan oylop turamın ay, bugün dalen oylop turamın. 16 жашта курагым, балем. Ойлонуп берип курадым. Коймоктой бала кезимде, коймоктой бала чагымда ай, ок атып койдуң мунарым ай, ойлонтуба койдуң мунарым. Баракелде. Gül dağı
келтіріп көңіліге көп ой енчилеп жал-жалым қалдың сұранып жал-жалым қалдың ұзатыбай жайында қайра келчі деп ай сезонда эле қайра келчі деп бале көңілім сүйген анағым көлдегі салқын турағым баракелде көрініп қалып қоқыстан көрініп қалып қапыстан ай көй салдың мұнарым ай көй салдың мұнарым албырып оттой жанамын айтқандан қантип танамын сезімден өртүтін чалбайт сезімден өртүтін чалбайт ай сезонда қайра барамын ай сезонда эле сага барамын жайында эле кайра барамын баракелде керемет чыгарма жаңырып өттү чынында эле залкарлардын мына ушул керемет чыгармасы бүгүнкү 7 каналдын жалпы көрүүчүлөрдүн маанайдын көтөрдү деп айта алабыз. Кийинки жоопту кайсылары аркылуу бересиз? Анда мен жооп кылып Калыбек Турганов агабызга таандык. Негизи айта берет үйдөгүлөр. Ушуларыңды ырдабай эле койчу деп берет. Аны мен болбой эле ырдай берем да. Бактыма жетпей калдым деген чыгарма. Ошону аткарып берейин. Ырдалбай турган. Ошондо андай эмес негизичи. Анан бирок үйдөгүлөр камсана берет да өзүм турмушка чыга элекмин. Анан айта берет. Ушинтип анан бактыңа жетпей калсаң жок деп элечи ырга тиешем. Анан бул эми жөн эле ырда деп коем. Ырдалбай турган ыр эле ырдалып кетти. Өзү эле болуп жаткан учур экен анда. Ошону анда ырдап берейин да. Өзүңдү эстеп алып, олтурам ойго терең, бир кезде жетпей калган сүйүм аксага деген атыңды тумар кылып, билгизбей жан адамга жүрөктүн түпкүрүнөн өчүрбөй сактап келем. Вактыма жетпей калдым, бир кезде тилеп жүргөн, мас болуп махабатка ай жалында баттай күйгөн. Арадан андан бери ай жылдар өтсө дагы өчүрбөй жүрөгүмдөн түбөлүк сени сүйүм. Жолдошуң катуу айтып, көңүлүң орутпайбы, кырчындай өмүрүңдү жаштыгын солутпайбы, билбедим мага кымбат сага
жашаган өмүр бул маңызсыз өткөн күндөр, маңызсыз жашоо болуп эсептелинет экен. Андыктан ар бир адамдардын, ар бир кыз жигиттердин, ар бир жаштардын жүрөгүндө сүйүү оту ар дайым жанып турсун деп айтабыз дагы. Бул ырга дароо эле жооп алабыз. Кана келиңиздер. Тоқ сүйлөрдү эстетпей жөндөп атабайсызбы? Сүйүүнүн баарын эске келтирбей дебейсизби? Элмирбек Иманалиев агайыбыздын дагы Убайым деген бир жакшы чыгармасы бар. Мурун Сардар тиги агайыбыз ырдап чыккан. Анан Убайым Сагыналиев деген агайыбыз раматылык болуп кетти, бейишин берсин. Убайым деп ырдаган ошол чыгармасын ырдап берейин. Келиңиздер, сонун чыгарма. Ойлосом ойдо эне карадың ай орулу кылды сенин жамалың дарманым деле калган жок ай эми Жылдызы болбо менин жанымдын айжыл өтпөй туруп сени сагындым жакындык бизге бербеген ай койчу жашоого келет менин тарынгым кусадан көңүл эле калгандан айгуу анчым өттү элең арманга жолукпай койсоң не болмок ай чиркин жомоктой ушул эле жалгандай эстесем эстеле караның ай эритип койду сенин жамалың дартыма болор арачың ай эми дарыгер кайдан эле табамын дартыма болор арачың ай эми дарыгер кайдан барысың кайдан эле табамын. Эң сонун чыгарма ардактуу телегөрүүчүлөр, сүйүүдөн ооруган көңүл бул сүйүүдөн гана айыгат экен. Андыктан ооруган жүрөктөрдүн дабасы болгон сүйүүңүздөрдү эч качан жоготпоңуздар. Ал эми мына ушул ырдан кийин Ыйманбек Жээнбеков мен сизден сурайын деп турам. Сиз канча жылдан бери
комуз аркалап мына ушул талант ээси болуп жүрөсүз? Кайсы жылдары баштадыңыз? Кайсыл жакта окудуңуз? Кимдерден сабак алдыңыз? Аябай жакшы суроо болду. Сиз суроо берип атсаңыз ошол окуп аткан, окуган мекемелеринде эстеп кеттим. Кайрылып келели. 2013-жылы Токмокто музыкальный бар. Ошол жерде 3 жыл окуп, андан кийин Бейшеналиада окугам. Заманыбыздын залкары, мыкты манасчы, мыкты дастанчы Самат Көчөрбаев менин устатым болот. Ошол биздин жаңы келгенде булактын көзүн ачып, дайрага кошуп дегендей. Аны менен бирге акындыкка, өнөргө кызыгып, Эмирбек Иманалиев устатыбыздан да сабак алгам. Кыскача ушундай. Анан азыр улуттук манас театрында дастан жанры менен ошол кызмат кылабыз. Ушундай калган жаңы сыр кыла турайын деп эле. Калганы сырды. Мына ушул негизи эле Кыргызда бул манас дүйнөнү таң калтырган эпостордун катарында турат. Ошол эле учурда комуз, ошол эле учурда акындык дагы бул Кыргыздан башка элде жок өнөр. Мына ушул асыл өнөрдү аркалап элге өзүңүздөрдүн талантыңыздарды тартуулап келесиздер. Албетте сиздер бул коомдун көзгүсү деп айтсак болот. Ал эми Данияр кызы Назик, айтсаңыз азыркы учурда кайсыл жакта окуп жатасыз, кимдерден сабак алып атасыз, келечекте кандай пландарды коюп турган мезгилиңиз? Жакшы суроо болду. Мен болсо Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин музыка факультетинин фольклор кафедрасынын 3-курсунун студентимин. Азыркы тапта устатым Максат Куштобаев агайымдын сабак алып келем. Ошол анан менин пландарым ошо чыгармачылык менен эле иштөө, эң негизги максатым. Азыркы тапта алдыда буюрса жакшы жаңылыктар бар. Быйыл эле чыгармачылыкка кийлиштим, толук чыгармалар жазылып атат, ошонун үстүндө иштеп жүрөм буюрса. Негизи эле ырчылар кайсыл жерде бактылуу дегенде албетте сахнада бактылуу деп айтат экен. Биз сиздерди бактылуу жүзүңүздөрдү мына ушундай жаркылдаган жылуу сахналардан көрүп туралы. Сиздердин мына убакыт бөлүп бүгүнкү таң эрте менен бизге келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз дагы. Сиздерге эркин микрофон беребиз. Келиңиз сизде болсун. Арыбаңыздар да бир жолу уюткулуу, улуу Кыргыз элим кутман таңыңыздар менен да бир жолу баягы тойгонго кылып канагат торпокта жаным багалат, көөдүндө намыс болбосо көрүнгөн кетет табалап, Кыргызга кызмат кылалы, кыргыйдай жанды сабалап деп ошол Кыргыздын 3 кыл комузун көтөрүп ошол маданият тараптан бир аз салым кошсок деген ойдобуз, жолдобуз. Кыргыз элибизде арыбак барчылык, токчулук, молчулук болуп, Кыргыз элибизде жакшылыктар гана коштосун, жакшы күндөр көп болуп, жаман күндөр жок болуп, Кыргыз элибиздин көңүлдөрү ток болуп, ушундай ыр болуп, шаң болуп, жакшы күндөр көп болуп эле, жадырап жайнап жүрө берели. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык, жалпы коллектив бизди чакырып, ушундай талантыбызды эл менен байланыштырып жатасыздар. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, чоң рахмат. Сизге келиңиз. Мен болсо ошол Кыргыз элиме тынччылык каалайм, бардыгы ушундай гана жакшылык гана, жакшы күндөрдө гана жолугуп жүрө берели. Анан ушул 7-каналдын жалпы жааматына терең ыраазычылык билдирем. Бизди ушинтип конок кылып чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип жаш таланттарды дагы элге таанытып, бизди чыгарып атканыңыздарга дагы терең ыраазычылык билдирем. Баштаган иштин аягы аткан таңдын батары бар дейт ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүнкү биздин ырайтыш программабыз дагы соңуна жетип баратат. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки берүүдө амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар. Студияда алып баруучу Айткүл Алимжан кызы, мен сиздерди жакшы көрөм.